Her bir insan bu dünyada özünün hukuku menen, жоопкерчилиги менен келген. Кыямат күнү сөзсүз жоопко тартылат. Алла Таала бардык махлуктан өзгөчөлөп бизге акыл берген. Акыл бергенин себебинен Алла Таала эртеге кыямат күнү сөзсүз сурайт. Акыл бердим эле, кандай иштеттиң, ушу акыл менен жашоону кандай өткөрдүң? Ушул акыл менен жаштыкты кандай өткөрдүң? Ушул акыл менен кайдан акча таптың? Ушул акыл менен кайда сарптадың? Ушу берген акылды иштеттиңби же алып эле жүрдүңбү? Башты жөн эле көтөрүп эле береке үчүн алып жүрдүңбү? Же кыймылдаттыңбы? Эң акылдуу инсанды жибердим эле үлгү кылып, ошонун акылына пайдаландыңбы деген суроо эртеге кыямат күнү болот. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге эскертип койгон. Адамдар унутпагыла. Эртеге Алла Таала сурай турган күнү келет. Ушуга мындай дейт. Абу Барза Аслами радиаллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып мындай дейт. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Кыямат күнү бенденин эки кадамы ордунан жылбай 4 суроого жооп бермейинче. Ан умрихи фима афнаху. Биринчи, өткөзгөн өмүрү тууралуу суралмайынча. Ва ан илмихи ма амила бихи. Амал кылдыбы илимине же жокпу? Ва ан малихи мин айна иктасабаху ва фима анфакаху. Жана акча, мал мүлк кайдан тапты жана кайда сарптады? Ва ан жисмихи фима аблаху. Жана денеси тууралуу бу денесин кайда иштетти? Раваху Тирмизи, имам Тирмизи рахмахуллах риваят кылып атат. Муаз ибн Жабалдан разияллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лан тазула qadama abdin yawman qiyama hatta yusalu an arba'a khisalin." Бул жерде да ушуларды айтат, бирок бул жерде ан шабабихи жаштык боюнча өзгөчө суроо. Жаштыгын кайда өткөрдү деген. Урматтуу агай мусулман бир туугандар, кээ бир риваяттар 4, кээ бир риваяттарда 5, айырмасы жок, ошол эле суроолор. Так, биринчиси өмүр, экинчиси жаштык, үчүнчүсү мал мүлк каяктан таптың, жана кайда сактадың, кээ бирлер ушуну экөөнү эки бөлөк кылып айтат дагы. Ал эми 4-чү же 5-чиси илимине канча амал кылды. Ушул суроолор бизге ар бирибизге берилүүчү. Биз алхамдулилlah дейли, пайгамбарыбызга рахмат айтайлы. Ушул суроолорду заранее бизге берип койгондугу үчүн экзаменатор экзамен алаардан мурда студенттер өзү жакшы билишет. Эгерде мугалим суроолорду берип койсо, бул Аллах акбар, кандай деген чоң. Көп эмес, мага 5 суроону берип койсун, ал жакта эми о жүздөгөн, миңдеген суроолор бар. Бирок ушу 5 берилет деп койду, болду. Мен 5-өөнө жакшы даярданам. Экзамен деп, мынакей пайгамбарыбызга рахмат. Бизге, сиздерге ушундай 5 суроо бар деп койду. Азыркы эми хадисинде 4 келди. 4 суроо деп койду. Ушу 4-өөнө даярданайын. Бул да Алла Тааланын бир мерими бар. Алла Таалам кабыл кылсын.